Береке базардың içine адам керек болбойт да, чынын айтсакчы. Биздин балдарыбыз мисалы кышын менен буттар бечинен суу болуп, мектепке катташты. Бул жылы кылып атабыз, наркы жылы әрелер ремонт кылып атабыз да, сапат начар болуп атат да. Силер айткан маселелерди биз айтып, талабыңыздарды жеткиребиз. Береке базардың içine адам керек болбойт да, чынын айтсакчы. Вообще керек болбойт. Машиналар стоянка кылып берип койгон базаркомдор. Басып өтүп бара албайсың, өтүп бара айтсаң, машина айдап бара аткан жанакы шоферлор сөгүнүп өтүп кетет, жолдун чекесине жүрүп. Каяка жүрөбүз ошол жерде? Кандай колубузда жүгүбүз менен биз каяка барышыбыз керек? Береке базар эми баягы жеке адамдардын базары. Ал боюнча бирок шаар бийликтери көзөмөлдү алып атат. Кече биздин өзүбүздүн маалымат борборунан дагы маалыматтар чыкты, уксаңыздар керек. Ал жердин ошол жеке менчик ээсине эскертүү берилген. Мына 10-на чейин алар ошо көчөлөрдүн асфальттап оңдоп, элге шарт түзүп берилген болсо, сиздердин базарыңыздар жабылат деп. Ошондой эле мына жалпыңыздарга айтып кетели. Бизде өзүбүз жаңы муниципалдык базар ачылган, бюджеттин эсебинен ачылды. Ал жакта бүт шарты бар. Сиздерди ошол жакка барып, соода жүргүзгөнүңүздөргө чакырып кетебиз. Биринчи мектептин эмесин көзөмөлдөсөңүздөр, мисалы 1 класста 60 окуучу отурат. Ишентсең эле 1-чи класста дагы 1 класста 60 окуучу отурат. Жакшы бар жолуна тегиз билим берилет. Арасынан 10 окуучуну алып кете беришет да, ал жерде акча менен ала беришет. Мисалы Беговаттан келишет, Кыргызстандан келишет, кайра эми толтура шаардын ичин өздөрү карашпайбы ошол мектептин директорлары мисалычы? Билим берүүгө эми ал жактан бул жактан келбейт. Кыргызстан бир мамлекет бизде. Сырттан айыл өкмөттөн келеби. Азыр сиз шаарда жашаганыңыз менен айылда жашагандар дагы балдарыны ошол эмне себеп болуп атат? Орус тилин үйрөнсүн. Ичине башка айылдагы мектептерде андай шарт жок болгондон ал адамдар дагы шаарга келип отургузуп атат да. Негизи бизде социалдык ушундай соц объектилердин аздыгы болуп атат. Бизде жаш балдар жүрө турган атайын автобустар жок да. Биз ошо балдарыбыз билим алыш үчүн шарт түзүш керекпиз. Ошо бир школьный автобустарды киргизип берсеңиздер. Барып мына жол өткөнгө бизде кооптуу, шопурларыбыз көп, жол эрежелерин билбейт. Адамдарды пешеход переходдон өткөзбөйт. Ошондуктан мындай атайын школьный автобус сураңыз. Шаарыбыздын автобазасы 2008 жылдагы автобустар келген боюнча жаңылган элек. Быйыл мына кредиттин эсебинен биз электробустарды, автобустарды алабыз деп бүгүнкү күндө тендерге берилип азыр биздин шаарыбызга буйруса быйылкы жыл менен 10 электробус керек. Жерлердеги көйгөйлөр боюнча дагы суроо жооптор болду. Атайын протоколдорго жазып түшүрдүк. Ал маселелер дагы жергиликтүү маанидә чечиле турган маселелерди биз эртеңден баштап чечкенге аракет кылабыз.